кризисный убакыттар адамдын жашоосунда, адамдын өмүрүндө болсо, андан коркпош керек. Муну алдыга бир түрткү катары кабыл алыш керек да. Орустарда бар, пинок под зад раскрывает крылья деген сыяктуу. Кризис убагы болсо, бул мага эмнеге келди, эмнеге бул сыноо менин башыман өтүп жатат деген жакшы суроолор болсо, анда жакшы жооптор чыга баштайт да. Ошондуктан жаштарга берер максатым коркпогула, ишенгиле, аракет кылгыла. Бул ишти кыла албасаңар, эмкисин тыштабагыла. Эң негизгиси бирдемке кылып, бирдемкенин артында жүрүш керек да. Анан үйдө эле отуруп, анан колуман эчтеке келбейт, мен эчтеке кыла албайм, менден адам чыкпайт, менден ишкер болбойт, биздин үй бүлөсүндө ишкер болгон эмес десе, анда ийгиликке жетиш кыйыныраак болуп калат да.